Парламент жогорку соттун мыйзамсыз байган деп камалган судьясын иштен четтетти. Парламент жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиевди кызматынан четтетти. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдирди. Судья декабрь айынын аягында камакка алынып, УКМКнын убактылуу кармоо жайында киргизилген. УКМКнын билдиришинче, тиешелүү киреши булактары жок болсо дагы ал көптөгөн кыймылсыз мүлк сатып алган. Алардын арасында ВИП шаарчадагы элиталык үйлөрү, алдыңкы курулуш компанияларынын батирлери, Ысык көлдүн жээгиндеги пансионаттарда коттедждери, соода борборундагы коммерциялык объектилери жана люкс класстагы автоунаалары бар. Булар декларацияда көрсөтүлгөн эмес. Жакын туугандары байы Түркия, Азия жана АКШнын курорттук аймактарына байма-бай каттап турганы аныкталган. Президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамутовдун Осмоналиевди кызматынан бошотуу тууралуу сунушун жарыялаган. Сунуш соттор кеңешинин тартип комиссиясынын Камил Осмоналиевди жоопко тартуу жана аны кызматтан алуу жөнүндөгү чечиминин негизинде кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын судьяларын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамына ылайык Жогорку Кеңеш президенттин сунушу менен Жогорку соттун судьясын кызматтан бошотууга укуктуу. Ал эми президент болсо жергиликтүү сотторду гана кызматынан бошото алат. Бүгүнкү пленардык жыйында парламент ошондой эле судьялык кызматка Мамутов тарабынан көрсөтүлгөн Дамирбек Назаровдун талапкерлигин тандады. Булак Абал КЖ. ЖМК Сымык Жапкиев ушул жумада камалышы мүмкүн. Маалым болгондой, Мелис Аспеков экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын төрагасына каршы көрсөтмө берди. Кыргыз темир жолунан $250 000 талап кылгандыгы үчүн кармалган жарандык активист Мелис Аспеков экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын башчысы Сымык Жапкиевге каршы көрсөтмө берди. Бул тууралуу бир катар интернет басылмалар өзүнүн ишеничтүү булактарына шилтеме берүү менен жазат. Каржы полициясынын башчысы ушул жумада камакка алынышы мүмкүн экендиги белгиленди. Маалыматка ылайык, Аспеков тергөө учурунда ошол $250 000ден $50 000 Жапкиевге арналган деп айткан. Эске салсак, 9 январда жарандык активист Мелис Аспеков жана ишкер Улан Жураев 2021 жылдын 9 мартына чейин Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын жетекчилигинен $250 000 талап кылгандыгы үчүн УКМКнын СИЗОсунда камакка алынган. Булак Уа КЖ. Дастан Бекешев айлык эмне үчүн 90 000 сом экенин түшүндүрдү. Бекешев Кактус Медиа маалымат кызматтарынын бирини депутаттык кирешеси жөнүндө айтып берди. 2011 жылы Акылбек Жапаров менин жарлыгы менен башка депутаттарга салыштырмалуу бирдей эмес болгондуктан жеке жардамчым болот деп жарлык чыгарган. Декретте менин эмгек акыма 2 коэффициент көрсөтүлгөн. Башкача айтканда 23 алышым керек болчу. 24 000 сом, бирок мен 50 000 сомдун тегерегинде акча алам. Муну жашырбайм, бул тема көп жолу талкууланган. Ал тургай айрым депутаттар көрө албастыктан же дагы бир нерседен улам токтомду жокко чыгарууну каалашкан. Эгер Рабиери уруксат берсе, аны жокко чыгарышсын. Ушул айлыкка болгон күчүмдү жумшап жатам деп ойлойм. Парламент депутаттары канча алышат жана жашоо минимумунда жашоо жөнүндө ойлору. Ошондой эле парламенттик ишмердүүлүккө байланыштуу чыгымдар үчүн 40 000 сом өлчөмүндөгү төлөмдөр бар. Бул акча айдоочунун кошумча акысына, бензин, унаа оңдоо, кеңсе буюмдары жана башка чыгымдарга кетет. Бирок бул мыйзам кабыл алынса, мен өзүм бул эрежелерге макул болом. Айрымдар айтышы мүмкүн: эмнеге өзүңдөн баштабайсың? Бирок көзү азиз депутат өзүнөн баштаса, ал эми жол тандабас унааларды айдаган. Филиалдары, заводдору бар ишкерлер эмгек акыларынан баш тартпаганда бул өтө күлкүлүү болот, деди Бекешев. Булак Компресс. Падышаны сындаган аял 43 жылга соттолуп кетти. Таиландда монархияны сындаган аял узак мөөнөткө кесилди. Эми ал 43 жылын темир тор артында өткөрөт. Өлкөнүн салык башкармалыгында 30 жыл иштеген мурдагы мамлекеттик кызматкер падышанын үй бүлөсүн сындаган үчүн күнөөлүү деп табылган. Ал аудио билдирүүнү социалдык тармакка жарыялаган, деп жазат The New York Times басылмасы. Башында Бангкоктун соту аялдын 87 жылга эркинен ажыраткан, бирок аялдын күнөөсүн мойнуна алгандыгына байланыштуу мөөнөт кыскарган. Ал сот ишин күтүп 2015 жылдан 2018 жылга чейин камакта болгон.
2020 жылы Таиландда падышага жана премьер-министрге каршы нааразычылык акциялары болгон. Тургундар дүйнөдөгү эң бай үй-бүлөлөрдүн бири болгон өкмөттөн Таиланд конституциясынын жоболорун сактоону талап кылышкан. Эскерте кетсек, 2016 жылдан бери Маха Вачиралонгкорн Таиланддын падышасы. Ал мыйзамга өзгөртүү киргизип, падышанын үй-бүлөсүн сындагандарга жазаны күчөткөн. Буга чейин 2017 жылы Таиландда рекорддук көрсөткүч монархияны сындаган кишиге берилген, ал 35 жылга кесилген. Булак элдик медиа. Карышкырдын кармалышы боюнча Ички иштер министрлигинин билдирүүсү. Буга чейин Ички иштер министрлиги криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан Бишкек шаарынын уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган Умурзаков кармалганы белгилүү болгон. Ал Карышкыр Каймана аты менен таанымал. Министрликтин басма сөз кызматы буга байланыштуу расмий маалымат берди. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө кызматында Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 204-беренеси боюнча алдамчылык кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Ички иштер министрлиги жана жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери менен биргеликте ыкчам иликтөө жана ыкчам тергөө иш-чараларын жүргүзүшкөн. Бул кылмыш ишинин алкагында жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө кызматынын өзүнчө тапшырмасы менен Ички иштер министрлиги криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары турган Умурзаковду кармоо боюнча операцияны жүргүзүштү. Шектүү жаран Умурзаков жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө кызматына мындан аркы ыкчам тергөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн жеткирилди деп айтылат расмий маалыматта. Булак Ринг KG. Равшан Жээнбеков Альфа ардагерлеринен элден кечирим суроосун талап кылды. Бул тууралуу ал бүгүн 20 январда билдирди. Альфа ардагерлери, Альфа жетекчилери жана Альфага приказ бергендер тынч өз үйүндө жеке менчик жеринде жаткан кой таштыктарды боевой автоматтары менен атканы үчүн кечирим суралбайт. Эртели кеч кылмыш жоопкерчилигине тартылат. А силер уялсаңар, коллегаларыңар элди атканы жүздөгөн адамдарды жарадар кылганы үчүн элден кечирим сурагыла, деди ал. Белгилей кетсек, 18 январдагы кой таш окуясы боюнча соттогу турумда айыпталуучулардын бири Равшан Жээнбеков менен маркум Үсөн Ниязбековдун апасы Өктүм Мамаева экөө уруша кеткен. Анда Жээнбеков Мамаеваны сенин балаң киши өлтүргүч деп каккан. Өктүм Мамаева Равшан Жээнбеков айткан сөздөрүн далилдесин, болбосо жооп берсин деп аны сотко берди. Бул окуядан кийин УКМКнын Альфа Атайын бөлүгүнүн ардагерлери маалымат жыйын уюштуруп, Равшан Жээнбеков Өктүм Мамаевадан эл алдында кечирим суроосун талап кылышты. Бүгүнкү маалымат жыйынында полковник УКМКнын Альфа Атайын бөлүгүнүн ардагери Алмаз Жолдошалиев Жээнбековдун жүрүм-турумун туура эмес деп баалады. Сиз каза болгон Ниязбековдун энесинен жана мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп жаткан аскер кызматкерлеринен терең кечирим суроого милдеттүүсүз, деп Алмаз Жолдошалиев Равшан Жээнбековго кайрылган. Булак Кыргыз Today. Алмазбек Атамбаев үй камагына чыгарылышы мүмкүн. УКМКнын 9-кызматынын мурдагы жетекчиси Дамир Мусакеев үй камагына чыкты. Бул тууралуу 24 KG агенттиги билдирди. Маалыматты СТПК партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева тастыктаган. Анын айтымында мындай чечимди Свердлов райондук соту кабыл алган. Буга чейин Улуттук коопсуздук комитетинин 9-кызматынын мурдагы кызматкери Канат Сагынбаев үй камагына чыгарылган. Ал эми президенттик аппараттын экс-жетекчиси Фарид Ниязов 2021-жылдын 10 февралына чейин камакта калганы айтылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары аны үй камагына чыгарууну, бөгөт чарасын кайра кароону соттун өтүнүп жатканы маалымдалууда. Адвокат Замир Жошев Азаттыкка билдиргендей, Бишкектин 1-Май райондук сотунда 14 январда Атамбаевдин Кримтөбөл Азиз Батыкаевдин мыйзамсыз абактан бошотулушу боюнча ишин каралган. Сотто актоочу тарап анын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча өтүнүч беришкен. Атамбаев азыркы жолу өткөн сотко ден соолугуна байланыштуу катыша алган жок. Акыркы кездерде тар чөйрөдө Алмазбек Атамбаевдин бошотулушу боюнча кептер жүрүүдө. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчы Окташиев да Атамбаев менен жолугаарын, анын ден соолугуна карап тиешелүү чечим кабыл алаарын билдирген эле.
Андан көп өтпөй мурдагы президент УКМКнын тергөө абагынан номер 47 колонияга которулган. Эми ден соолугуна байланыштуу сотко катышпай адвокаттары анын бөгөт чарасын кароону сурап жатат. Окуянын өнүгүшүндө анализ жүргүзө турган болсок, жакынкы күндөрү Атамбаев үй камагына же ооруканага чыгышы мүмкүн. Дамир Мусакеев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 5 жылга эркинен ажыратылган. Булак УА КЖ